Урматтуу биздин даже урматсыз деп деле койсо болот окшойт эми. Жогорку Кеңештин төрагасы Шакиев мырза, сизге кайрылуу. Мен азыр мына баламды садиктен алып келатам да. Питаниясына 1000 сомдон өйдө чыгыптыр эми. Конечно, төлөйбүз, бирок сиз желек менен башыңды оорутпай элечи. Андан көрө ушу жанагы ушу балдардын питаниясына башыңды оорутсаң кисин эл колдомок сеничи. Жөн турган желекке асылып 32 жылдан бери зыңкыйып турган желегибизге эмне эле асылып атасың билбейм. Башка жумуш жокпу же? Желекти алмаштырбай эле сени алмаштырыш керек ал төрагалыктанчы. Ушу депутаттарга да кайрылат элем ушу көрүп калсаңар. Андан көрө ушу Шакиев мырзаны алмаштырып койгойчу, баары жайында болуп калат. Башкага башын оорутпай, эл үчүн күйсө, башка нерсени айтпай. Андан башка көйгөйлөр толуп атат. Урматтуу биздин Садыр Нуркожоевич, Камшек Кыдыршаевич иштеп атканын көрүп атабыз. Мына көрүнүктүү иштерди кылып атышат да алар. Ар бир айылга, шаарларга, любой государственный объектилерге барсаң, бүт жерде стройка жүрүп атат. Бүт жерде. Ага ыраазыбыз. Сен эл шайлаган сиз дегенде келбейт да ушул. Урматтуу Шакиев мырза. Сиз башка менен башыңызды оорутуңузчу, пожалуйста. Жөн жерден Садыр Нуркожоевичти уят кылып, элди тынч коюп, тынч жашап атабы, жакшынакай жашап атабы, болду, жөн койгула. Президентке против иштеп атасыңарбы, же кандай билбейм ушу. Болду, токтотуңуз эми. Эсиң барды, этегиң жийдет. Баары бир өтөт. Анан баары желекти алмаштырабыз деп жаман принципке туруптусуң, сен баарын чечип калгансың да, же кандай? Эсили дагы бир ызычы чыгып кетсе, именно башың менен жооп берип каласың да. Айтты ғой Шакиев.